Жарқыраған жаз менен ел күткөн Норуз майрамынын урматына Ош шаарынын Борбордук аянтында иш-чара майрамдык салтанат уюштурулду. Салтанатка катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жалпы кыргыз элин майрам менен куттуктап, Норуз достуктун, тынчтыктын, ынтымактын майрамы экенин билдирди. Өлкө өнүгүү жолунда жана ошондой эле коңшу өлкөлөр менен кызматташтык алакалары жаңы деңгээлге чыгып жатканын баса белгиледи. Урматтуу эл журт, жерге сепкен ар бир тоголок даныбыз берекесин берсин. Биздин алдыбызда аткара турган иштер, чече турган маселелер али да көп. Азыр Кыргызстандын экономикасынын приоритеттүү багыттары аныкталды. Энергетикадагы, айыл чарбасындагы, транспорт жана башка чөйрөлөрдө ири долбоорлор ишке киришеди. Бул багытта баарыбызды өзүбүздүн салымыбызды кошуу үчүн эмгекке, тынчтыкка жана билимдикке чакырабыз. Урматтуу мекендештер, орозо менен катар келген Норуз майрамында тилеген тилегибиз кабыл болсун. Ар бир үйдө ынтымак, ырашкерлик орношсун. Рахмат көңүл бурганыңыздар. Иш-чара Кыргызстандын 7 областынан келген кол өнөрчүлөрдүн эмгектери коюлган көргөзмө шаар тургундарынын назарына коюлду. Кыргыз эл артисттери, эстрада ырчылары жандуу чыгармаларын тартуулап, сахналык көрүнүш коюлду. Баарыбыз ушул көптөн күткөн Норуз майрамына жетип келдик. 2024-21 мартты Ош шаарында жаандын жаашына карабастан Ош шаарынын тургундары, меймандары биздин бүгүнкү салтанаттуу иш-чарабызга келип беришти. Бүгүнкү ушул иш-чарабызда негизи Шырдак фестивалдары, Боз үй фестивалдары жана ошондой эле Ош шаарындагы атайын техникалар тапшыруу аземи болду. 100га жакын автобусту дагы бүгүн тапшыруу аземиси ошол 21 мартта насип болуп, бүгүн жалпы Ош шаарынын тургундарына дагы жакшы бир жаңылык болду десем жаңылышпайм. Майрамга келген шаар жашоочулары маанайдагы жогорку деңгээлде экенин айтуу менен бирге бул жылы иш-чаралар жакшы уюшулгандыкта өтүп жатканын айтышат. Бүгүнкү күнү жаздын биринчи күнү же болбосо күндүн бири менен бириккен мезгили да. Бул жакшы күндөр деп эсептелинет. Элдерибиздин маанайы ачык болсо дейм, ушундай концерттер болуп турса дейм, ар дайым элибиздин маанайы ачык болуп, дайым ушу асманыбыз ачык, жерибизде тынчтык болсун. Урматтуу кыргыз элим, Ош шаарынын тургундары, бүгүнкү Норуз майрамына келген коноктор, баарыңыздарды бүгүнкү Норуз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге тынчтык, аманчылык, элибизге бейкутчулук, заманыбыз тынч болсун, элибиз аман болсун деп жакшы каалоолорду тилемекмин. Бүгүн Норуз майрамына карата өлкөнүн бардык аймактарында майрамдык иш-чаралар өтүп, ыр күйлөр жаңырып, боз үйлөр, улуттук тамак аштар, буюмдар сатылып, улуттук кийимчен жарандар майрамдын көркүн ачышты.